Жолдошуңузга болгон жылуулукту сактап калуу үчүн эмне кылуу керек? Жакшы аял болуп төрөлбөйт, жакшы аял болуп калыптанат. Күйөөңүзгө болгон сүйүү жана терең ойлонуу сизге ага кандай мамиле кылыш керектигин көрсөтүп берет. Ага карабастан сиз төмөнкү кеңештерди унутпаңыз. Лидер болгонго уруксаат бериңиз. Эгерде сиз ага караганда 100 эсе машинаны жакшы айдап, мыкты, түзүрөөк каксаңыз дагы, сиз күйөөңүздүн сиздин жупта лидер экенин мойнуңузга алыңыз. Даамдуу тамак жасап бериңиз. Ага жаккан 10 чакты тамакты кезек-кезеги менен жасап берип туруңуз. Дем алыш же болбосо майрам күндөрү өзгөчө тамак жасап берсеңиз эң мыкты болот. Жакындык тууралуу унутпаңыз. Көп учурларда күнүмдүк турмуштан артынан жүрүп, бири-бириңизге көңүл көп бурулбай калат. Ушуга карабастан ага СМС билдирүү жазып, эркелетип көңүл буруп туруңуз. Сырткы келбетиңизге кам көрүңүз. Үй бүлөлүк жашоо өзүңүздү такыр карабай койгонго шылтоо эмес. Дайыма жакшы кийинип жүрүңүз. Чачыңызга жана тырмактарыңызга дайыма кам көрүңүз. Элдин көзүнчө ызы-чуу салбаңыз. Бул нерсе биринчи кезекте сизди жаман көрсөтөт. Экинчиден, кандай гана жиниңиз келбесин, үйгө келгенче чыдаңыз. Үйгө келген маалда да кыйкырып беттен албай, жай сүйлөп, баарын түшүндүрүүгө жана анын түшүндүрүп берүүсүн талап кылыңыз. Досторунун көзүнчө аны сындабаңыз. Эч качан күйөөңүздү бирөөнүн көзүнчө сындабаңыз. Эгерде ал бир нерсени туура эмес кылып жаткан мезгилде да акырын айтып койгонуңуз туура болот. Досторунун көзүнчө аны сындасаңыз, анын досторунун алдында болгон аброюна шек келтиресиз жана ыңгайсыз абалда калтырасыз. Аны дайыма мактап, колдоп туруңуз. Аял киши эркек кишиден дайыма талап кылып басынткандын ордуна ага дайым дем күч берип, жаңы кадамдарды жасоого, эгеликтерди багынтууга шыктантып турушу керек. Анын ар бир идеясын угуп, жакшы кеңештерди берип колдоп туруңуз. Бул Алыстава каналы. Эгерде маалыматыбыз жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүп, комментарий калтырып, подписаться кнопкасын басууну унутпаңыз.